Саламатсыздарбы? Бүгүнкү бул видеодо сиздерге пенсия тууралуу кененирээк маалымат бергенге аракет кылам. Пенсия деген эмне жана анын максаты, кимдер төлөйт, кимдер алат пенсияны 2026-жылга карата негизги түшүнүктөр жана көрсөткүчтөрдү карайбыз. Пенсия деген эмне? Пенсия бул мамлекет тарабынан кепилденген төлөм. Анын максаты улгайган куракта финансылык коопсуздукту камсыз кылуу болуп эсептелинет. Башкача айтканда татыктуу жашоо деңгээли эң негизгиси бул ошо улгайгандан кийин эмгек өргөөсүнө чыккан адам ал иштебейт жана мамлекет тарабынан камсыз кылынган анан дары дармеги, тамак ашына, коопсуздугуна жете турган акчаны ошол мамлекет тарабынан кепилденген төлөм болуп эсептелинет. Пенсияны азыркы күндө пенсиондук фонд деп атайбыз. Анын баардыгы тең биздин социалдык фондко төлөнөт. Аны ошол эмгек мигранттары, компаниялар, мекемелер жана ошол кызматкерлер, официалдуу иштеген кызматкерлердин баардыгынан, жумушчулардын баардыгынан тең ошо пенсиялык фондко бүгүнкү күндө 8%дан кармалып, айлыгынан. Анын баардыгы тең ошол пенсиондук фондко түшкөн акчанан анан биздин пенсионерлер, эмгек өргөөсүндөгү адамдар ошо пенсиясын алат. Башкача айтканда алар ошол эмгек курагында өздөрү иштеп, алардын да акчасынан, айлыгынан ошентип кармалып, топтолгон пенсиялык фондко. Анан алардын жаш курагы ошол пенсиялык өргүүгө, эмгек өргөөсүнө чыга турган мезгилге жеткенде аларга да ошондой пенсия чегерилип жана ошол пенсияны алар алып баштайт. Бүгүнкү күндөгү иштеп жүргөн эмгек курагында адамдар дагы ошол келечекте пенсия курагына келгенде алардын дагы пенсиясы ошол учурдагы жаш иштеп жаткан адамдардын айлыгынан анан пенсиялык фондко чегерилет. Бул жерде эми кимдер аркылуу келет ошол акчалар пенсиондук фондко жана кимдер алат, ошол боюнча айтылды. 2026-жылга карата бүгүнкү күндө ошо статистика маалыматтарынан алсак, эркектер 60 жаштан чыгат экен, 58 жаштан аялдар болжолдуу түрдө ошол пенсия курагына чыгат. Пенсияга чыгыш үчүн минималдуу стаж 15 жана 20 жылдык стаж болуш керек экен. Пенсиянын орточо өлчөмү болжолдуу түрдө минималдуу 7500 сом бүгүнкү күндө, ал эми орточо эсеп менен 10500 сом деп саналат. Эми ал ошол эмгек стажына жана айлыгынын суммасына канча мисалы көбүрөөк айлык алса, ошонун 8% чогулуп, мамлекетке көбүрөөк акча төлөнгөн болсо, пенсиясынын көлөмү да көбүрөөк болушу мүмкүн да. Ошондон дагы көз каранды болот. Топтолмо пенсия бөлүгү. Топтолмо пенсия деген бул накопительный пенсия деп эсептелинет. Азыр ставкаларын жана суммаларын дагы карап көрөлү. Бул жерде айлыктан кармалган төлөмдөр жана салыктарды карайлы. Негизинен, эгер сиз официалдуу түрдө эмгек кодексинин негизинде иштеп жаткан болсоңуз, башкача айтканда, сиз ошол келишим түзүп, ошол мекеменин же ишкананын кандайдыр бир штатында, штаттык расписаниясында катталып жана иштеп жаткан болсоңуз, анда сизден официалдуу түрдө ушул 20% айлыгыңыздан кармалат. Эми ошол 20%ды азыр чечмелеп көрөлү. 20%дын ичине бул 8% мамлекеттик пенсиялык фондко кетет. Бул каражат келечектеги пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүн түзөт. Мисалы, сиз азыр пенсиялык фондко 8% төлөсөңүз, кийин сиз ошол эмгек стажыңыздын баары сыналып, пенсиялык куракка келгенде, ошол пенсия азыркы төлөгөн акчаларыңыздан сизге кийин ошо пенсия төлөнөт. Экинчиси бул 2%, 2% мамлекеттик топтомо пенсиялык фондко кетет. Башкача айтканда, накопительный пенсионный фонд деп аталат орусча. Ал топтолуп турган бул акчаны пенсияга чыкканда же турак жай, дарылануу,
сыяктуу өзгөчө муктаждыктарга мөөнөтүнөн эрте алсаңыз болот. Ушундай өзгөчөлүгү бар. Андан сырткары мынакей бул 8%, 8% пенсиялык фондко, 2% мамлекеттик топтомо фондко, экөө 10% биригип бул социалдык фондко төлөнөт. Андан тышкары 10% мамлекеттик жеке киреше салыгына төлөйсүз. Төлөнөт, кармалат сиздин айлыгыңыздан да. 10% бул салык жеке кирешелерден жана төлөмдөрдөн кармалат жана мамлекеттик бюджетке түшөт. Бул подоходный налог. 10% подоходный налог, 8% пенсионный фондко жана 2% накопительный же болбосо топтомо пенсиялык фондко кетет. Ошентип баардыгы болуп сиздин айлыгыңыздан 20% мамлекетке кармалат. Анан көңүл буруңуз, ошо сиздин алуучу суммаңыз, таза айлыгыңыз ошол сиздин суммаңыздан, мисалы, сиздин эмгек акыңыз 30.000 сом деп чегерилген болсо, андан ошо 20% кемилип туруп, сизге 80% колуңузга акчаңыз тиет. Азыр ошол эми мисал катары эсептеп карап көрөлү. Келиңиздер, бул мисалдын иретинде азыр эсептеп карап көрөлү. Эгерде сиздин келишимдеги айлыгыңыз 30.000 сом болсо, биринчиси 10% социалдык фондко 3.000 сом сизден кармалат. Жогоруда айткандай, анын ичинен 2.400 сому бул 8% пенсиондук фондко кетет. Топтомо фондуна 2% ал 600 сомду түзөт. 600 сом бул топтомо же накопительный фондко кетет. Андан кийин ошол сиздин 30.000 сом айлыгыңыздан 3.000 сомду кемитебиз. Ал ошол социалдык фондко 10% кармалган 3.000 сомду кемитебиз. Андан дагы 650 сомду кемитебиз. Бул атайын ошо стандарттык вычет деп саналат. 650 сомду кемитебиз жана чыккан санды 10%га көбөйтөбүз. Ал 2635 сом. Бул киреше салыгы болуп эсептелинет. 10% ушинтип эсептелинет, киреше салыгы. Ошондо сиздин бардыгы болуп 30.000 сомдон кемитебиз 3.000 сомду социалдык фондко кармалган акчаны жана андан киреше салыгын 2635 сомду кемиткенден кийин колуңузга таза кирешеңиз 24.365 сом тиет. Манакей ушинтип сиздин колго тийген айлыгыңызды эсептедик. Ошол мисалдын негизинде да өзүңүздүн айлыгыңызды эсептеп көрсөңүз болот. Сиздерге бул маалыматтар пайдалуу болду деп ойлойм. Эгер жакса же оюңуз болсо, сунушуңуз болсо же сурооңуз болсо комментарийге жазыңыз.